Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, адамдардын арасында адамдар долбоорунун кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биздин каарманыбыз Кадырбаева Гузель биздин өзүнүн мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо дагы өзү тууралуу бизге айтып берип, телекөрүүчүлөр менен таанышканы келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ден соолугуңуз кандай? Азыр рахмат, шүгүр. Келиңиз, алгач сиз менен жакындан таанышалы, өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Атым Гүзель, 22 жаштамын. Орловкада турам. 5 бир тууганмын. 4-сі болам. Үй бүлөдө ата энеңиз менен жашайсызбы? Азыр болсо шаарда турам, такем менен. Бул жакта иштейм. Эмне кылып иштейсиз? Эмне кылып иштейсиз? Торговый центрда кийим сатып иштейм, детский. Жакшы. Биз дагы барып, анда сөзсүз түрдө барып кийим алып кетишибиз керек экен, сизден. Келиңиз, анда алгач эле ушу айтып калдыңыз, ден соолугуңуз да көрүп турабыз, мүмкүнчүлүгүңүз чектелип турат, ошого карабай эмгектенип кийим сатып турасыз. Анан ушу ооруңуз тууралуу айтсаңыз, кайсы жериңиз ооруйт, эмнеңиз ооруйт? Жакындан таанышалы. Кичине кезимден бери ооруйм. Катыраак сурап коесузбу? Мурун жакшы эле болчумун кичине кезимде. Анан кийин өзү пайда болуп баштады. Окуп жүргөндө кичине кулап кеткем, балдар жөлөп кеткен. Ошондон кийин башталды бул оору. Ага чейин нормально болчу. Андан кийин бир нече күн өткөндөн кийин больницага жатып калдык. Воронцовкага. Ал жактан дарыланып аткам. Оорум күчөп, аяктан кайра башка больницага которулдум. Жайда жаттым аякта. Ошондо эмнеңиз ооруйт? Эмнеңиз ооруйт ошондо? Ал жактан башка себептер менен кайра ооруп калдым. Тамак жебей да калдым. Бутум да баспай калды ал жактан. Кечке жата бердим. Ошондо эмнеңиз ооруйт? Азырбы? Азыр аркам ооруйт. Көрүп, кичине кезимден бери. Андан тышкары да кандай ооруларыңыз болот? Андан тышкары буттарым тырышып калат, колум кээде сезбей калат. Мен кысып тургандан кийин сөөктөрүм, ошо ич органдарым ооруйт. Жүрөгүм да ооруйт. Ошо бир аз начар көрөм. Бирок ошого карабай, ошо ден соолугуңуз ооруп, кыйналып турсаңыз дагы дайыма позитивдүү, өзүңүздү мындай күлүп жайнап алып жүрө турбайсызбы? Ооба. Бул сапат кимден? Балким атаңыздан, балким апаңыздан? Билбейт экен. Өзүм ушундай билип жайнап жүргөнгө аракет кылам. Жаман нерселерге көңүл бурбай. Туура кыласыз. Дагы эмне менен алектенесиз үйүңүздө отуруп алып? Же болбосо жумуштан кийин, же жумушка чейин? Үйгө эле барам, түз эле. Дагы эмнелерге кызыгасыз ушу кийим саткандан башка? Андан башка негизи курстарды окугам. Курстарды. Кандай курстар? Маникюр, визажист, ушундай эле. Демек сиз бизди жакшы кылып бойой алып турбайсызбы? Материал жок болгондон кийин мен эме алган жокмун аны. Алып кете алган жоксуз. Азыр башка жумушта иштеп аткам. Ошо жумушуңуз тууралуу айтып бересизчи? Барганда эмне кыласыз, кантип сатасыз, ошол тууралуу? Кадимкидей эле. Барам. Негизи оператормун. Телефондорго жооп берем. Заказдарды кабыл алам, ошолорду жөнөтөм эмелерине, адрестерине. Көбүнчө кыздардын саркеч кийимдерби же балдардыкы дагы барбы? Кичинекей балдардыкы эле. Жалаң кичинекей балдардыкы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эгер сиздердин кичинекей бөбөктөрүңөр болсо, сөзсүз түрдө биздин Гүзель кызыбызга кайрылыңыздар. Гүзель кызыбыздын баягы кызматын колдонуңуздар деп айтып кетмекчибиз. Биз болсо программабызды улантабыз. Кийинки суроо, кыялдарыңыз, кандай кыялдарыңыз бар? Кыялдар. Негизи кыздардын баары кыялкеч. Кыялдарым көп. Ден соолугум жакшы болгондо негизи модель болгум келет. Кооз кийимдерди кийип алып баскыңыз келет, Дагы?
Болду башка, андан кийин бир аз иштеп турмушка чыккым келет. Үй бүлө күткүңүз келет? Канча балалуу болгуңуз келет? Минимум 3. Максимум? Максимум. Анда балдар үйүнөн бала бага алгым келет. Ошо. Эми биз сен ата энең тууралуу айталычы, ушу ата энең тууралуу айталычы сенинчи? Мамам домохозяйка, балдар менен ойнотот. Бир кичинекей бар, бири 4 жашта, бири 8 жашта. Ал атам февралда каза болгон. Өтө өкүнүчтүү албетте. Бирок сиз атаңызды жок тутпой, кичинекей балдарыңыз, кичинекей бөбөктөрүңүзгө да жардам берет болушуңуз керек, Сиңдим жардам берет үй акаптарына. Мен жок, жакшы эле акаптар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабызды улантабыз. Учурда биздин гүзел кызыбызга ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелип тургандыгына байланыштуу операция жасатуу алдында турат. Ошол тууралуу айтып берсең. Жакында Түркиядан келген. Ошол жака көрүнүп келген болчумун. Нурлах Эримишке. Болот деди. Аябай сүйүндүм. Кени көп жыл мурун бул төртчүкөр больницадан көрүнгөн. Болбойт деп коюшкандан үмүтүм да үзүлүп калды. Ошол. Азыр болсо ошол акча чогултуп жаткан кезим. Канча акча сурап атышат? $30,000 2 операция кылганга. Операция какта өтөт? Ошо операциянын жүрүшү тууралуу айтып берсеңиз. Түркияда частный больницадан кылдырабыз. $30,000 болот экен. 2 айда жатасың дейт, 1-2 айдай. Болду го. Ошондо сиздин аркаңыз. Кийин эгер операция кылбай калсам, баспай калышымды айтты. Дем албай калат экенин айтышты ошо. Бирок ошондой аны укканыңызга карабай, ишенип операция жасатып, оңолом деген оюңуз бар э? Неси больницаларда туруп жүргөм. Жумушта таап калды. Роза эже таап берди. Таанысызбы, Роза эже? Ооба, Роза эжени тааныйм. Аябай ыраазымын Роза эжеге. Алла ыраазы болсун Роза эжеге. Жакшы. Азыркы жумушуңузга канча болду иштеп атканыңызга? 2 жумада болуп калды. Көнүп калдыңызбы? Ооба. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо ушу Гүзел Кадырбаевага жакын арада жаз алдынан Түркияга барып, операция жасатат. Дал ушул арка моюн омурткаларына, анткени кичинекей кезинде жыгылып кеткендигине байланыштуу ошо моюн омурткалары деги эле аркасы жабыркап, бир эме пайда болгон, атайын шишикче пайда болгон. Ошого байланыштуу бою да өспөй калган. Анан кайрымдуу жарандардан Гүзел кызыбыздын операциясына кайрымдуу жарандар болсо, сөзсүз түрдө экран алдында турган номерлорго кайрылып, өзүңүздөрдүн акчалай каражаттарыңыздар аркылуу жардам бере алсаңыздар болот. Ошо. Негизи эле ушул азыр ден соолугуңузга байланыштуу транспорттордо жүрөсүз да, анан кандай кыйынчылыктар бар? Кыйынчылыктар деле жок, негизи. Орун бошотуп беришет обязательно. Анан сөзсүз түрдө баягы ортосуна отурасыз, э? Ооба. Транспорттордо отурганда ортосуна отурам. Аягына, астына отура албайм. Кени ал жактарда өңдөңүл болот, ошо ортосуна отуруп, отуруп алып кетем. Жакшы. Сизге ыраазычылык, эртерээк айыгып кетиңиз, сөзсүз түрдө. Биздин СТВ каналы дагы сиздин ден соолугуңуздун калыптанышына тилектешпиз. Сизге ийгилик, алдыдагы операцияңыз дагы ийгиликтүү өтсүн. Биздин катарыбызга кошулуп, дайыма биз менен дос болуп жүрө бериңиз, э? Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы да кайталайбыз. Ушул Гүзел кызыбыздын операциясы Түркия мамлекетинде өтөт. Өзүнүн аркасында баягы омурткалары ооругандыгына байланыштуу атайын Түркиянын бир дарыгери операция жасайм деп Гүзел менен сүйлөшкөн. Ага $30,000 өлчөмүндөгү каражат керек болгондугуна байланыштуу бардык кайрымдуу жарандардан жардам сурайт. Ушуну менен биз СТВ каналы адамдардын арасында адамдар долбоорун жыйынтыктайт. Кийинки эфирден амандашканча.